Дүйнө жүзү келе жаткан 2025-жылы тарыхтагы акыркы 75 жылдагы эң ири гуманитардык кризиске туш болуу коркунучунда турары айтылууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аткаруучу директору Дэвид Бизли билдирди. Анын айтымында акыркы 4 жылдагы куралдуу кагылышуулардан улам ачарчылыктын алдына турган адамдардын саны 80 миллиондон 135 миллионго чейин көбөйгөн. Бирок пандемиянын кесепетинен алардын саны 270 миллионго жеткен. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму болсо азыркыдай бюджети менен кыйналгандарга жардам бере албасын айтып, коңгуроо кагууда. Биз 19 триллион доллар сарптагандыктан бул акча 2021-жылы болбошу мүмкүн жана болбойт. Экономикалык төмөндөө болуп жатат. Муктаждыктар 2 эсе көбөйдү. Бирок керектүү каражаттарды чогултууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, дүйнөлүк коомчулук гуманитардык кризистен чыгат. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн досторума жана лидерлериме айткандай, келерки жылы биз бардыгын каржылай албайбыз. Андыктан биз дестабилдештирүү, ачкачылык жана миграция маселелерин биринчи орунга коюшубуз керек. Ал эми бул билдирүүдөн соң дүйнө коомчулугу коркунучка кептелип, кооптонуп жаткан кези. Бул боюнча кыргызстандык серепчилер дагы өз пикирлерин айтып, келе жаткан жыл өлкө үчүн оор жылдардын бири болорун эске салышууда. Анда эксперттердин айтымында Кыргызстан кризиске эбак кептелип, учурда элдин жакырчылыгы, бюджеттин тарыштыгы эң негизги маселелердин бири болууда. Ал эми эксперттер элдин бийликке болгон үмүтү эч ак үзүлүп, буга бир эле пандемия убагы мисал болду дешүүдө. Кризиске кептелместен эле биз азыр толугу менен бул белч эмес моюнга чейин кирип кеттик го. Бюджеттин тартыштыгы, элдин жакырчылыгы, эң негизгиси алдыбызда келечекте эмне болот аны билбейбиз. Элдин үмүтү кетип атат. Турмуштан эми бийликтен үмүтү качан эле кеткен. Ишенич дагы укук коргоо алабы, бийлик болобу, кайсы тармактан карабайлык пандемия убагында барын көрдүк го. Бийликтин ошо элге болгон маселеси, ошо пандемияга каралган кайсы ишмердүүлүгүн көрсөткөнү 1,5 миңден адам ашык өтүп кетти. Ошондой эми жакшы ушу 30 жылдын ичинде жарандык коом бизде өсүптүр, аң сезими өсүптүр, эл өзүн өзү багып, өзүн өзүн колдоп. Ошондой эле серепчилер келе жаткан жылы Кыргызстанда кризис мындан дагы начарлап, жогорку деңгээлде күч аларын, муну жаап жашырбай ачык эле айтуу керек дешүүдө. Анткени серепчилердин айтымында учурда көп өлкөлөрдө өнүгүү көрсөткүчтөрү токтоп калды. Мындан улам эң ири өнүккөн өлкөлөрдүн тышкы мамлекеттерге жардам берүүсү кескин түрдө кыскарарын эске салышат. Бирок серепчилер бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү биз дагы деле кимден бекер жардам келет деп күтүп жүрөбүз. Бюджет капчыгысы көбөйтүү боюнча эч кандай аракеттер көрүлбөй жатат деп сын калды. Миллиарддаган долларды которуп, астын ала уже вакцина сатып алды. Эми бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Биз дагы эле баягы кимден бекер жардам болот, ким бизге ошентип жардам кылат, ошол убакытты күтүш керекпиз. Ошон үчүн биз ол кризис будан дагы жакырчылык, будан дагы жаман болот. Аны биз көздөш керекпиз, аны ачык эле айтыш керекпиз. Будан дагы жаман болот. Будан дагы начарлайт. Бизде же өндүрүш болбосо, бизде бир экспорт өспөсө, башка мамлекеттер менен биз бир байланыш түзүп, анан соода сатыгыбызды өзгөртүп, өзүбүздүн бюджет капчыгыбызды көбөйтөбүз деп аракет көрбөсөк, ичибизде болуп аткан азыр укук коргоо органдар, салык инспекция, калган текшерүүчүлөр биздин бүт ишкерлерди кысып атса, каяктан бизде жакшы жашоо турмуш болот. Ошон үчүн бул элдин үмүтү кетип атканын белгиси да. Ал эми өлкөдөгү экономика жаатында серепчилер болсо, Кыргызстанда эгерде келе жаткан жылы кризистик абал күч ала турган болсо, андан чыгуунун бирден бир жолу катары айыл чарба өндүрүшүнө көбүрөөк көңүл бөлүүнү сунушташат. Анткени серепчилердин айтымында өлкө үчүн эң маанилүүсү азык-түлүк кризиси. Андыктан эл ачка калбагыдай кадамдарга баруу керек деп эсептейт. Анан бирок жанагыдай кризис болуп калса, албетте быйылкы жылы айыл чарбасы единственный бизде айыл чарбасы мындай өсүш берди да, 5%-ке чейин өсүш берди. Демек бизде Кыргызстанда бир 65% эл айыл чарбасында жашайт, айыл жерлеринде. Демек ошо айылдагы былтыркыдай кылып убагында бардыгына кредиттерди берип, эртерээк берип, үйрөндөрүн жакшы жеткирип, аларга шарт түзүшүбүз керек. Бирди сактай турган бирден бир ошол себеби жанагы мындай азык-түлүк кризиси өзгөчө жаман нерсе, мындай эл ачка болбогондой кылышыбыз керек да, эң башкысы ошол.
Ошондой эле экономист Кубанычбек Идинов кризистен чыгуунун дагы бир жолу сырткы жардам болуш керек экенине токтолуп, жана жакында жарыяланган экономикалык мунапыс менен дагы өлкөнүн казынасын тез аранын ичинде толтурууга чоң фактор болорун, бирок ал үчүн бийлик иштеш керек деген ойдо. Анан бул жерде да бир чоң бизде резерв бар. Бул жана Садыр Жапаров баягы объявить эткен экономикалык амнистия боюнча. Бир эле пример айтып кетейин. Бир президентибиз, биринчи президентибиз 1 миллиард доллар кредит алып бөлөк мамлекеттерден. Бирок кредиттерди биздин тиги завод, эмеге заводдорго, фабрикаларга, бөлөк мамлекеттик ишканаларга беребиз деп жазышып кредит алып, кредитти болсо бирок өздөрүнүн счетторуна салышып, тиги банктарга болсо биздин алтын запастан алтын менен мына баланчадан залог койдук деп алтындалар банк алышты. Ушундай акча болуп чыгып атат да. Бизде 3 президент бар, мында жеп ичип качып кеткендерден, жүргөндөрдөн. Мына Атамбаев азыр алып келип атат. Может быть, аны даже 450 миллион доллар бу, хотя бы тетистин акчасын төлөп берсе аныкы. Колдорунда бар, миллиард доллардан аларда андан да көбүрөөк акча бар. Үчөнөн эле 1 миллиарддан өндүрсөк, 3 миллиард өндүрсөк болот да. Ошондой эң бай, мындай Кыргызстанда аябай жеп ичип байып турган адамдар примерно бизде 100га жакын адамдар. Ошондо руководитель аппарат президентте болуп жүрүшкөндөр мындай чоң кызматта жүрүшүп, анан элдин немелердин барысын алып уже четинен төлөп атпайбы, сарбашып жеримди берейин, тигини берейин деп. Калганын баарын алып келип, ушуну менен силер акталасыңар. Биз түрмөгө камабайбыз. Өзүңөр ак калган бизнесиңерди алып чыгасыңар деп, алып чыкканга мүмкүнчүлүк ушунун үстүнөн иштешибиз керек да. Бул эң чоң факторлордун бири. Ал эми Кыргыз өкмөтү болсо 2021-жылы каражатты сарамжалдуу пайдаланып, чыгашаны кирешеге жараша жасайт деп убада берүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдө өкмөттүн маалыматына караганда 2021-жылы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард сом, чыгаша 170 миллиард сом деп болжолдонууда. Натыйжада тартыштык 7 миллиард сомду түзөт.